Саламатсыздарбы урматтуу Сереп ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ысык Көл областына караштуу Балыкчы шаарына келип турабыз. Дал ушул шаарда кичинекей 8 жаштагы Баян Сулуунун ата-энеси биздин телеканалга жардам сурап кайрылган. Бүгүн биз азыр Баян Сулуу жана анын ата-энесине жолукканы келип турабыз. Азыр астымда Баян Сулуу чоң апасы менен жүргөн экен. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кандайсыздар? Телефон менен сиз менен сүйлөшүп аткам, Ооба. Бул Баян Сулуу. Баян Сулуу кандайсың күчүгүм? Канча жаштасың? 8 жаштасыңбы? Мектепке барасыңбы? Барасың, Баян Сулуунун кандай оору менен ооруп атканын телекөрүүчүлөргө түшүндүрүп бересиз, Бул дагы небереңизби? Ооба, бул ушу иниси да. Ислам. Дидакта томпойгон күчүк жүрүптү. Карачы. Карачы. Клубникова. Bir, iki, üç. Жүрү. Менин атым Баян. Мен 8 жаштамын. Көлдө жашайм. Мен ооруп аткан жанында досторум менен ойной албайтам. Мен эшикке чыгып койгум келет. Менин энем бар, анын аты Ислам. Мен бат-баттан айыгып, Ислам менен чогуу ойногум келет. Мен силерге кардап берейинди. Сумай, кумай, кумда жата сулайм. Же бир үйгө киргизбей, же жылуу кийгизбей. Мектепте менин мугалимим үйрөтөт ырдаганды. Ага деле шашпайбыз, главный жашап. Ошону чыгарганда витамин жетишпейт биздин кыргыздын келиндерине. Мен Баян Сулуунун чоң апасы болом. Бул неберем Баян Сулуу 8 жашта. Бирок өзү 4 жаштагы кыздай эле көрүнөт. Себеби белиндеги пайда болгон шишикке байланыштуу бою да өспөй жатат. Вес да кошпой жатат да. Өзүнүн ровесниктеринен аябай кичинекей көрүнөт да. Быйыл 0 класска барып атат. Мугалимдер үйдөн окутуп атышат да. Себеби мектепке барганга дагы мүмкүнчүлүгү жок. Мектепке көп убакыт басканда белине күч келип, китеп эме жанакы баштыгында көтөрө албайт да, сумкасын көтөрө албайт. Биз бул неберемди 2 жыл күттүк да, келиним төрөбөй жүрүп ойноп алып төрөдү. Беремес жакшы эле өткөн. Анан бул төрөлгөндө эле биз 2 күндөн кийин эле мен детский врач чакырып алып, анан айтты да, ушундай белинде грыжа менен төрөлдү деп айтты да, анан эмне кылабыз десем, больницадан чыгарып алып Бишкекке больницага алып баргыла деди да. Анан Бишкекке жалга алып барсак, аякта деген эме реанимацияга кабыл алды да, ал жерден хирургтар көрдү. Анан нейрохирургтан 3 айдан кийин томографияга тарттырабыз дейт. Анан томография тартты. Анан томография тартып туруп, анан 7 айдан кийин келип жаткызгыла деди да Бишкекке больницага. Жана жалга жатты келиним балам менен. Ошо 10 күн жатып дарыланды. Анан мен врачтан сурадым, ошондо операция керекпи, небереме, эгер керек десеңер, анда мындай клиника издейли деп ошентсем, жок, кереги жок деп Бишкек шаарында жана жалдагы нейрохирургический отделениянын заведующий ошентип айтты, кереги жок. Мындай эле бала деген бассын, эме кылсын деп ошентти. Анан бирок биз место жительство Бутектен өткөздүк, инвалидность 2-группага өткөзүп, анан 6 ай сайын дарылатып туруп, бирок биз барган сайын келиним деле сурайт врачтан, нейрохирургтан, операция кылдыралыкпы, кандай кылабыз десе, жок, операциянын кереги жок. Операцияга вообще ни в коем случае бербегиле, костоправдарга алып барбагыла, эч кимге алып барбагыла. Кыргыздар алып бара беребиз го, тигил жакшы болду, андайга вообще алып барбагыла деди. Анан бою өспөйт, бирок 2,5 жашында буту басты да. Баскан менен бирок баягы эле вес кошпойт, рост кошпойт, бир жагына сылтып басты. Анан быйыл күзүндө анан Бишкекке больницага жаткандан ошондо айтып атышпай, операция кылдырбаса болбойт деп. Анан ошондон баштап клиника издеп баштады. Эгерде кичинекей кезинде Бишкектин врачтары ушундай клиника издегиле, мондай кылла дегенде, ошондо 2-3 жашында, может 3-4 жашында эле биз ошондо таап жасатмак экенбиз да. Мен ушу неберемди ушу 2 жыл күттүк да. Биздин уулумдун улуу кызы да бул. Болгон 2 неберебиз бар, мындай эркек бир иниси бар. Ушу неберемди аябай күткөнбүз. Анан аябай сүйүнүч менен күтсөк, ушу неберем ушундай төрөлдү да. Анан ушу Турцияда ири суммадагы акчага операция кылдырат экенбиз. Ошол операция аябай жакшы ийгиликтүү өтүп кетсе экен деп болгон аракетибизди кылып атабыз ушул күндөчү. Анан ушу сиздердин телевидениеге кайрылган себебим ушул кайрымдуу элимден жардам сурайт элем. Колуңуздардан келишинче
жардам берип койсоңуздар. Азыр бизди ушул акча каражат эле кармап турат да. Акча болсо ушу Турцияга учуп барып жасатсак дегенде, ушу неберем ушу өзүнүн ровесниктериндей мындай полноценный жизньге кайтып келсе, ушун өзүнүн весине келсе, бою дөссө, ушундай жакшы болуп кетсе деген эле тилекте болуп атабыз. Анан башка эмне дейм, ушу аракетинде эле болуп атабыз неберемдинчи. Бишкектин больницасына жатканда муукун жасагам. Муукун. Да, муну жасагам. Бишкектин балыкчылыкка жатканда кайсысын жасадың? Балыкчыдан муну жасагам. Кайда жүрөт? Карап көрчү, кайда жүрөт? Муну жасагам, яширица болчу. Сонда жасапсың? Балыкчыдан муну жасагам, турчу. Мууларды жасагам. Ол пил окшойт, Муу атты жасагам. Ол канаты бар экен, Ат. Атпы, канаты бар атпы? Нечина рукта бирок мүзү жок. Булчу? Принцесса София. Кол сумка жасап койгом да. Сен ушундайлар жасайсың биде? Ооба. Толтура нерселер жасайт экенсиң, Рапунцель бул. Рапунцель. Бул аябай сонун экен. Бул Леди Баг, анан бул эмеси, коэмеси. Аты Тики. Буларды жасаганды кайдан үйрөндүң сен? Кактан үйрөндүң? Телевизордон эле. Могу деле сонун экен. Эшекке окшош калган чачын алып тастасам. Жасабай калгам. Эшекке айланып салгам, ат болчу. Негизи ат болчу, бирок эшек кылып салдың, Ооба. Чачын алганда эшекке окшош калган. Болчу. Эльза. Буну ырдаганын билесиңби сен? Ооба. Кантип ырдачу эле? Унутуп калдым мен. Ушундай башталчу эле. Туалет барбы, душ барбы дейт. Баян ошо зарасын кармай албайт. Чочуп кеткенде ошо зарасын кармай албай ошо кое берип ийет да, анан өтө өзү аябай коркок, жалгыз калтыра албайбыз. Жанында бирөө болуш керек да. Ошол азыркы тапта ошо абалыбыз аябай эле оор, басканда жаба баса албай ошо балалыгы менен чуркап кетип атат, бирок кыйналып, түнкүсүндө жакшы уктай албайт да. Түнкүсүн жакшы уктай албай чочуйт. Ошо кабыргасы, ошо ички органдарына жабышып калган экен, ошондон неме да болот да, заң катып, ушу 2-3 күндө бир барат, аябай кыйналып. Ушу дарыларды беребиз, ошондо да кыйналат, врачтарга алып барып турабыз. Анан ошо негизи операциядан башка жол жок экен да. Операция сөз кылышыбыз керек экен. Бул неберемме бир эмес 2 жолу операция кылдырыш керек экен. Ошол опухольду алыш керек экен, шишикти. Андан кийин позвоночник түздөш керек экен. Ошо шишик пайда болгоно байланыштуу ошо позвоночниги түз болбой, ошо неберем бою дөспөй, анан могу вес да кошпой атыптыр да, салмак кошпой атыптыр да, ошону врачтар түшүндүрүштү. Ушул мектепке астын барып аткан сумкаңды турбайбы? Ооба. Ушул. Сонун экен сумкаң да. Бул сумка жеңиме тиеп атат. Жеңге тиеп атабы? Эмнеге? Эмнеге жеңге тиеп атат бул сумка? Баары батпайт. Батпай жатабы? Китептериңби? Анан калганда мамам алып коюп атат. Анда мен мындай кылбайымбы? Эмкиде келгенде сага мелейден көрүп сумка ала келбеймби? Сага жага турган сумка. Болобу? Жок, бул деле болот. Бул жакпай жатат деп атасың го? Жеңиме тиеп атпайбы, жөн баары батпай. Бирок анда эмкиде баары бата турган сумка алып келип берсемчи шептен, болбойбу? Билбейм. Алып келип берейин анда сага, Тоо, азыр сага белек кылсам. Бирини ошо бир далысы ылдыйраак, бир далысы өдө болуп ошо шишикке байланыштуу мына. Операцияны ушундай срочно жасатыш керек экенбиз да. Баланын бою өсүп, жашы өдөлөсө уже бала уже парализовать этип калат, коляскага отуруп калат деп аябай врачтар айтып жатышат да. Келиним да ушундай стрессте болуп атат. Күнү түнү уйку жок. Ушундай берем келечегин ойлогондо
аябай оордума бир орунга тура албай жатам менчи. Кайрымдуу кыргыз элимден көптөн көп суранып кетет элем. Ушу небереме жардам берип коюңуздар. Ошо мен чыгып аткан себебим келиним азыр аябай стрессте болуп атат. Мен деле өзүмдү кармап араңы сүйлөп атам да, ошо келиним агы стрессте, ошо сөзүн дагы толук элге жеткизе албай, ошо ал деле ошо түнкүсүн уктай албай жаман болуп турат да. Эми мененкин түшүнөсүңөр да. Эми ушул баланы, ушу эн атаны ушу бала менен сынабасын да, ушу бала оорубасын деп тилек кылат экенсиң. Ошо келинимди мен утешать этип, ушу бири-бирибизди алдап ушинтип атабыз да, бирок кайра эле ушу неберемди көргөндө эле аябай зээнимге кирип кетип атат да. Кычмыякта карабел бар экен. Көрдүңбү? Салкындаш үчүн, эс алыш, мээңизди эс алдырыш үчүн көл жээгине күн сайын басат экенсиздер да. Ооба, түнкүсүн уктабай бул кыйналып эме кылат. Кадимкидей мээң чарчап калат экен. Анан көл жээкке келип, кадимкидей мээбизди сергитип, кичине эс алып калабыз. Баян сулууга да көлдүн эмеси жагат болуш керек, э? Ооба, баянга дагы жагат, кадимкидей бу дагы кичине алаксып. Бат-баттан шамал болуп турчу эле го. Бүгүн шамал аз экен, тынч экен. Балыкчы шамал укмуш го. Погода жакшы. Ошо мен кыялымды көлгө келип, сырымды айтып, ошо кызым жакшы болуп кетсе, эртерээк акча чогулуп Турцияга барып, ошо кызымдын келечегин алдыда, ошо кызым жакшы болуп кетсе деп эле үмүттөбүз. Чет өлкөгө барсаңыздар, операция ийгиликтүү болуп келсе, буюрса жакшы болуп кетет деп биз ишенебиз. Баары жакшы болот деп. Буюрса ошо ийгиликтүү болуп кетсин. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланыста болот.